Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман тавадда сумма атал масжид." Кимде-ким дарат алса, андан кийин мешитке келсен, аз бардыгыбыз дарат алдык, анан мешитке келдик. Фасалла ракатайни каблал фажр. Анан багымдаттан мурда 2 рекат намаз окуса. Багымдаттын 2 рекат сүннөтүн. Сумма жаласа хатта юсаллил фажр. Андан кийин күтүп отуруп, жамаат менен багымдаттын фарзын окуса. Кутибат салатуху яума изин фи салатил абрар. Кыяматта мунун ошол эрте менен даратты алып келип, мечиттен 2 рекат сүннөтүн, андан кийин жамаат менен фарз менен окуган намазы, кыяматта бул адамдын намазы эң жанакы эмне ийгиликке жеткен, экзаменден өткөн, кутулган намаздар жазыла турган жерге жазылган болот дейт. Бул адамды бейишке киргизгиле, анткени бул убагында намазын аткарган деген списокко кошулат дейт. Жана бул адам мына ошол эмне жараткан Аллах Тааланын мээримдүүдүн ва кутиба фи вафтир рахман, Алланын мейманы деген не ырайымдуудун коногу деген дердин списогуна кошулат дейт. Урматтуу жамаат, намаз окуган жакшы, жамаат менен окуган андан дагы жакшы. Кээде эгер өзүңүздөн өзүңүз эле, Аллах Таала Кур'анда айткандай, "Балел инсан ва ла нафсиhi басиро", инсан өзүн өзү жакшыраак билет дейт. Кээде биз адамдардын көзүнчө кооз сүйлөп, башка болуп, маданияты болуп көрүнгөн менен баары бир өзүбүздү өзү билебиз. Булардын көзүнчө мындай койгону менен, негизинде мен асли мен моңдоймун деп, адам өзүнүн ички дүйнөсүн өзү кылат, жакшы билет. Кээде эме деп коебуз? Эч ким байкабай калды деп коебуз. Эч ким билбей калды дейбиз, бирок ошого карабастан өзүбүздүн кандай экендигибизди Аллах Таала айтат, инсан өзүн өзү жакшы билет дейт. Адам өзүнүн ички дүйнөсүн өзү жакшы тааныйт дейт. Биз мына ошол өзүбүздөн өзүбүз не кыла турган болсок, эгер өзүбүздү өзүбүз таразалай турган болсок, азыр бул жерде окуган намаз менен үйдө окуган намаз алышсак, үйдө биз кээде не кылабыз? Шашып пушуп намаз окуйбуз. Эптеп бүтүргөнгө аракет кылабыз, шарт салам берип туруп, чыгып туруп, дагы башка бир ишти кылганга аракеттенебиз. Жамаатта шашпастан окуп, кээде эмне? Андан кийин имам менен дуа кылып чыгабыз. Демек, жамааттын берекеси бар туугандар. Кээде биз эч ким көрбөй турат деп шашып пашып эптеп мен намаз окуган менен жамаатта кой уят эдам, бул кандайча намаз дебесин деп түз окуу менен жакшы кыраатын келтирип окуу менен дагы Алланын рахматына, соогуна жетишет экенбиз. Демек, биз кээде жаныбыздагыдан башкадан уялганда, бул эмне жараткандан уялуу болуп, мына ошол нерсе менен биздин ибадаттар эмне толук болгонго мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Жамаатта береке бар экен, урматтуу жамаат. Туура Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жер бети менин үммөтүм үчүн жайнамаз, кай жерде окуса дагы намаздары кабыл дейт. Бирок мына ошол эмне мечитте жамаат менен окуган бул өзгөчө бизге чоң сооп берет экен.